Assalamu alaikum, урматтуу Нур Спорт KG YouTube каналыбызды көрүүчү мекендештер. Кыргыздын улуттук оюнун сүйүүчү, улак сүйүүчү көрөрмандар, агалар, инилер, жалпы бир туугандар. Бүгүн жараткан Кудай насип этип, Жалал Абад областы Алапкы районунун Акбашат айылынын Кайкы жайлоосунда, ушул жерде Нурман деген жылкычы абабыздын жайлоосунда, ушул жерде конокой келип, анан ушул жерде Ашай Раматылык абабыздын баласы Алишер экөөбүз менен дагы атасы жөнүндө сүйлөшмөкчүбүз. Чындыгында Ашай абабыз күчтүү, бой десең бой, салмак десең салмак, күч десең күч бар болгон аксакал балбандардын бири болгон экен. Жора жолдоштору, чогуу жүргөндөр эскерип айтып калат да. Бүгүн ошол Ашай балбан абабыздын, Раматылык абабыздын чоң баласы Алишер эке менен эфирибизде кенен сүйлөшөбүз. Алишер эке, ассаламу алейкум. Алейкум ассалам. Кандайсыз? Жакшы, Кудайга шүкүр. Денсаулыгыңыз жакшыбы? Аллага шүкүр. Бала чакаңыз? Аллага шүкүр, бала жакшы. Бүгүн атаңыз жөнүндө сүйлөшөбүз аке. Анткени менин жеке долбоорум атактуу балбандардын дүйнөгө таанытуу. Ошол атактуу балбандардын тарых таржымалы ошол жөнүндө өзүм жеке долбоорум бар, атактуу балбандар деген. Ушул долбоордун негизинде бүгүн Ашай абабыз Раматылык жөнүндө айтып берсеңиз. Ашай абабыз канчанчы жылкы болгон? Атам 1957-жылы болгон. Машалла. Атамын улак чапканы, биз жаш кезибизде улак чапкан. Биз азыр мен 41-ге чыгып калдым. Биз улак чаба албадык. Негизи Алла Тааланын буйругу экен. Ата бабам улак чабып келген. Аталарыма айтып кетсем, бири атам Чоң аталарыңыз? чоң аталарым Бек Мырза деген болгон. Ал да улак чапкан. Бек Мырзанын уулу Нүсүрөт деген болгон. Ал да улак чапкан. Нүсүрөттүн уулу Ашай, өзүмдүн атам, бул да улакчы болгон. Мен үчөөнү дагы көргөнмүн. Үч атаны патазын алып чоңойдук. Улагын чаппасак дагы патазын алып ушу Улактын аразында жүрөбүз. улактын аразында ушу улакчыларга болельщик болуп, улакчыларды кадырлап, ушу атамдын үзөңгүлөштөрүн сыйлап, ушулардын патазын алып жүрөбүз. Улак чаппасак дагы. Сиз канчанчы жылкысыз? 82-жылы. 82. Сиз акылыңыз таанып уже бала чакалуу болуп калганыңызда кайтыш болду да абабыз, туурабы? Абабыз ошо сиздин акылыңыз таанып калган мезгилдерде улак жөнүндө эмнелерди айтып берет эле? Атабыз улак жөнүндө көп нерселерди айтчу эле. Биринчиден атабыз тарбияны бизге бирөөдү алдаба, бирөөдүн акысын жебе улум. Печенетериң менен окат кыл дечү эле. Анан экинчиден улак чапкыла, эми улак чапкыла деген ар кимдин өзүнүн ички Кудайым берген таланты болот экен. Улак чапкандарын айтып берсе бизге мындай жомокта. Эми атабызды эл билет, эл тааныйт, биз Эл сынайт. Эл сынайт. Биз айтканыбыз менен эми өзүнүн үзөңгүлөштөрү айтар оягын. Анан ошо атамын өтүп кетпей туруп мурун биз эс тартканыбызда чыгарган байгелер көп эле болгон. Эми ол убакта азыркыдай машина, жанагы квартирага коюлбаса дагы жакшы тай, торпок, ат, токулубат. Ушуларга таштап чыгарып жүргөн. Ошолорду сиз көрдүңүз? Көргөнмүн. Ошо Ашай абабыз Раматылык чабып жүргөн учурда өзүңүздөрдүн атыңыздарды чабат беле же бирөөлөрдүн таптаган атын чабат беле? Ол убакта өзүбүздө деле ат болгон экен. Эми биз жашыбызда атам 25 ат байлагам дечү эле да, мен ушу эс тартып кече жакын эле мен ушу өз атам айтып жүрчү эле, ушу 25-чи атым ушу улакка чапкан деп. Эми 25-чи аты улакка жүгүрүп турган. Улакка жүгүргөн. Эми алган жүгүргөн аттар негизи өзү бизде кам эле болгон. Жүгүрүп турган ат кээ бир адамдын эшигине келгенде жүгүрбөй коет экен. Адамдын эшигинен да болот экен. Эми чаап келген көп аттар чапкан. Айтып келсек ушу өзүбүздүн Акбаша сайда атам чапкан аттардан эми биз эс тарткандан Жинди Тоору деген атты чапкан. Кимдин аты эле? Жинди Тоору, Турдубай абабыздын аты. Жинди Тоору. Анан одан башка дагы көп аттар чапкан экен. Өзбекстанда бар, Өзбекстанда өзбек туугандардын атын чапкан экен.
Эми алардын убагында Союз 1 болуп турган, Өзбекстанга түшүп кенен чабышып ойноп жүргөн да. Өзбектердин атын чапкан. Анан Турдубай абабыздын Жинди Тоорозун чапкан. Одан башка да көп аттар чапкан экен. Эми негизи атамдын чапкан аты көп эле болгон экен. Анан өзүнүн аттары деле болгон, эми эсте атканда деле чапкан. Эми негизги чабылган аттар ошо Жинди Тоoro. Майда 1-май колхозунда 1-май айылында Асло мекеде бир кара кашкат болгон, ошону чабылган. Атамдын Асанал деген тоозу ошолор чапкан ошо кара кашкатты. Машан деген үзөңгүлөш. Асанал палбанбы? Ооба. Машан деген үзөңгүлөш. Машан палбан. Ушулар баардыгы ушу бирге чогуу үзөңгүлөш болуп чабып. Ушулар бир катарда чыккан палбандар болгон да эми, азыркыдай. Тегиз бирдей чыгып кетип атат го, ошондой болгон да, ошо доорда. Анан улак жөнүндө эмнелерди айтып берет эле? Балам мындай кылып чапкыла, эгер чабып калсаңар. Байге талашпагыла, бирөө менен урушпагыла деген сөздөрдү айтканбы? Атам негизи биринчи балам улак чапканда, биринчи сен улак чапканда барганда улак чабыш деле ойлобостон баягы эски улак чабып жүргөндөрдүн ат салганын, кантип ат салат, кантип көтөрөт, ошону карап, ошонун жаттап, ошого каратып, анан улак чап дечи эле да. Эми биз чаппай калдык го. Анан улак чабат десе эле барып жип байлап тээк салыш. Ол убакта биз атам чабып жүргөндө атам жок болгонундай нерсе. Тээк деген эмес, камчыям салбачы элек дечи эле да атам. Тешикбайга. Тешикбай кийинчерээк чыкты те камчы сап дечи эле. Алдыңкы кол келеби, арты келеби, ушу колун оң келген жеринен кармап көтөрүп салып жүргөн экен. Анан ошо бизге айтканы бул улактын деле өзүнүн салт жолоозу болот экен да, мындай айтканда. Эрежеси болот экен. Бардык нерсенин өз эрежеси бар бул жашоодочу. Эрежеси болот экен, ошо эрежесин үйрөнүш үчүн улак чапкандарды баары улак чапканын көрүп үйрөн дечи эле да. Машалла. Ошондой болуп жүрдү. Эми биз негизи улак чаба албадык. Кудайым буйруса балдарыбыз бар, неберелерибиз бар. Жана илгеркилерден калган сөз бар го, аккан арыктан суу агат деп. Биздин дагы Кудай кааласа агып калар деп үмүттөнүп атабыз. Кудай кааласа Кудай таалам абабыздын неберелери чабат. Неберелери чабар. Ошол атаңыздын тирүү мезгилинде улакка аралашып жүргөн учурда сиз дагы чыгарган күндөрүңүз болгонбу? Мындай жеңил тойлордо, мисалы үчүн ыркеселерде. Атамын улак чабып жүргөн убагында биз жаш болгонбуз. Анан биринчиден жана Кыргыздарга атаң барган жерге бала барбайт. Биз мал менен жүрүп, көбүнчө мал менен жүрчү элек. Атаң барса, атадан мурун бала барбайт. Кыргыздачы негизи эми ким кандай ойлойт, ким ошондой түшүнүк бар да. Түшүнүк бар. Атаң кетип алса, сен анын алдын тосуп, сен жүгүрүп чыгыш бизде ондой. Аке бар жерге өкө барбайт. Ата барган жерге бала барбайт деп, Анан кийинчерээк алган аттарыбыз жүгүрбөй коюп, биз дагы улак чаба турган убакта эми ат ойнойт экен главный. Аттар ат болбосо эч жака бара албайт экенсиң, ат жок болсо чаба албайт экенсиң, ушинтип кандайдыр бир жана шарттар менен улак чаба албай калдык. Үй бүлөдө канча бир туугансыздар? Үй бүлөдө 2 уул 6 кызбыз. Машалла. Үйдүн чоңу менен кийин кыздар, анан бир үкөм бар. Азыр эми 2 уулдан атанын жолун жолдогондор ким? Сиз эми чаппай калдым да. Сизден кийинкиси чабабы? Менден кийинкизи деле чаппайт. Менен кийинкизи деле ушу шаарда көп жүрүп, ошо шаарда болуп калды. Ушу чаба турган үкөм чабыш керек эле негизичи. Эми турмуштун жанагы менен шаарга кетер экен. Ушу менен чаба албай калдык. Мен урматтуу көрөрмандар, бир сүрөттөрдү бул видеолорго коебуз. Ошо атактуу тарыхтагы палбан абаларыбыздын сүрөттөрүн мага ушу Ашай абабыздын баласы Алишер эке көрсөттү да. Чынын айтканда азыркы палбандарың алардын төшүндө калып кетет экен да. Чынын айтканда. Сүрөттөрүн көрүп, баягы Бишкектерге ойноп барган экен го. Көлгө баягы көчмөндөр оюндарына барышканда. Ошондо сүрөткө түшкөн сүрөттөрүн көрсөттү, урматтуу көрөрмандар. Чынын айтканда ошо доордагы палбандардын боюн караңыз, урматтуу көрөрмандар, азыр сүрөттү коебуз, көрсөңөр болот. Боюн караңыздар. Анан ошо Ашай абабыз менен жанында Кәрим палбан деген абабыз болгон экен, Ошо жанында түшкөн сүрөтүн көрсөңүздөр, урматтуу көрөрмандар, эки адамдын желкесинен наракта кол чыгып турду. Ал палбандар эгер азыркы тойлордо чабып калганда, азыр болуп калсачы, эгер жерге өзү эле мындай бир кол менен салып түшүп, мындай колун сунуп эле алып кое турган палбандар болгон экен, чынын айтканда. Ошо сүрөттөрдү мына коюп атабыз, көргүлө, урматтуу көрөрмандар.
Дагы улак жөнүндө айтсак эми Алишер эке, мына сиз дагы палбандын баласы да. Улактар бүгүнкү күндө мурдагы сиз ошо барып көрүп, ээрчип көрүп жүргөнсүз да. Аксакалдарды ээрчип. Ошо мурдагы тойлор менен азыркы тойлордун, улактардын айырмачылыгы кандай? Эми азыркы улактардын айырмачылыгы мурунку улактарга караганда сорунду өтө чоң сайып атыр. Анан палбан байгени. Анан палбандар биз мурунку улакт менен азыркы улактын айырмасы анча эле. Мурунку улактарда атамайчы эле жерден көтөргөндө атынын башын уштабай жалгыз көтөрүп 50 кило болобу, 60, 70, 80, кала 100 болобу жалгыз көтөрүп салып кеткен. Кенде ошол убактагыларчы. Жалгыз кой берген. Ошондо атты чабышта эң азыркы палбандарга бир жеринен мындай айтканда ат чапканы эле мурунку палбандарга караганда анча айырмасы бар. Жалына Айырмасы бар. торпокто жалына салгандан кийин атты азыркылар жийип башын чаап мындай атты ойнотуп чабышты билбейт экен да. Башына көзүнө карабай коюп атты өзү уруп, өзү ат жаныбар ошончо күч менен жүгүрүп кетип атканда ham алымсынбастан ошону уруп сабап. Мурунку палбандар атты ойнотуп чапкан. Атамайчы эле атты ойнотуп чапсаң ат дем алып, өзүн өзү ырастап, өзүнүн күч топтойт. Атты ойнотуп чабат. Аттын ойнотуп чапсаң ат канчалык өзүнө күч топтойт деп айтчу эле. Анан негизи тегеретип азыркы жыйындачы өзүңөр деле көп аты бар. Ат айландырмай болуп калды. Ким көтөрсө башын кармаптыр мен көтөрүн же жардам берет. Азыр мындай айтканда жигитче эч ким көтөрүп жалына жалгыз кыйкырып салып чабып кеткен ат жок да, палбан жок. Ас бар эми ас. Анан эми билбедим, эми биягы улак барган сайын заман кандай алып барып атыр, оюндун деле баркы кетип атыр. Сорунду чоң сайгангабы? Кээ бир палбандардан интервью алып калдым да, жаштардан дагы. Аке, бул тартипке келиш үчүн сорунду азайтыш керек дейт кээ бирөөлөрү. Аксакалдар да ошентип айтып атат. Сорунду азайтыш керек дейт. Мурдагыдай аз байге кылып койсо дейт, ошондо тынч чабат экен да. Урушпайт экен, талашпайт экен. Ошондой тартипке келиш керек экен кайрачы. Ооба, туура. Сорунду азайтып койсо деле тартипке келет. Азыр көр нафси ошого умтултуп кетип атат адамдардычы. Анан сизде азыр ошо атаңыз бул дүйнө менен коштошуп кеткенден кийин атадан калган жылкы болот да. Атадан кийин жылкы кармадыңызбы? Бар, жылкым бар. Ат улакка жүрбөй турган. Ат бар. Улакка жүгүрбөсө дагы инип турганга атыбыз бар. Аллага шүгүр. Инип турганга атабыз эшиктен ат түшпөгөн негизичи. Анан биз да улагын чаппасак дагы артында ээрчип жүргөнбүз. Артында ээрчип жүргөнбүз. Улакка жүгүрбөгөн ат болсо дагы мындай кыргыздын эшигинде, ар бир кыргыздын эшигинде ат туруш керек го негизичи. Ат бар. Аллага шүгүр, Аллага миңнарта шүгүр. Анан дагы кээ бирөөлөрдөн атайын мен сурап калам да, ат багыш сырларынчы. Сиз ошо абабыздын тирүүлүгүндө көргөсүз да. Атты кантип багат эле? Бизде атам ол убакта жайда эле бакпачу эле. Бизде жылкыны айгырга салып эле ушу күздө келгенде 1-2 ай багып, суутуп, улакка чаба берчү эле. Азыркындай 6 ай жаз. Андай 6 ай жаз жем берип, жок, андай болбогон. Кышы менен суутуу. Жазында айгырга салышып, күздө келгенде айгырда жүргөн эти менен деле чаба берген. Ол убакта аттар билбейм жаны кандай болгон. Пышык болгонбу заманына жараша. Негизи ат көкүрөгүндө таза болсо, багууна деле карабайт экен да, жүгүрө берер экен. Биягында болсочу. Кудай буйруза, ошол абабыздын неберелерине жакшы тойлорду берем деген ниетиңиз барбы? Кудай кааласа, насип кылса ниет бар, Кудай кааласа. Беребиз деген ниет бар. Кудай кааласа ниет кылып жүрүк, берип, неберелерим, балдарым бар. Ушуларга ниетим бар, беребиз деген. Жакшы. Кудай буйруза беребиз. Ашай абабыз ошо улак чабып жүргөн өзүнүн үзөңгүлөш достору менен үйлөргө келгенде көрүп, сүйлөшүп, колуна суу коюп жүргөсүз да, туурабы, дубасын алып. Анан ошо палбандар менен мындай отуруп калганда улак жөнүндө сүйлөшкөндө алар эмне жөнүндө көбүрөөк сүйлөшөт эле? Байге жөнүндөбү, же ат жөнүндөбү, же той жөнүндөбү? Негизи мындай да, Нурлан. Адамдын үйүндө
Менин атам улакчы үйгө келгенде 2 saat тарбия болсо 2 saat ат жөнүндө машала да. Мисалы үчүн мындай салыш керек, ондай салыш керек, ана мындай караш керек, мындай чабыш керек деген баягы ким өзүнүн жанагысын айтат экен да сөзүнчү. Менин аталарым, атамдын үзөңгүлөчтөрү Асаналы эке, Машан экелер, Машан палбандар. Аяш атам Асаналы палбан. Комсомолдо палбанбы? Асаналы комсомолдо өзү негизи өзүбүздүн Акбашат сайдынын кулуну комсомол дейм ошол жака жайгашып калды. Аталары ушул жерде, экөөлөрү деле ушул жерде. Аталарынын ата жайы ушул жакта. Анан ушу улак жөнүндө көп эле нерселерди айтчу эле. Биз кээде чогулуп калганыбызда балдар менен ушул улак чабып жүргөн ийнилерим, досторум менен отуруп калсак, биз көбүнчө ат жөнүндө сүйлөшөбүз да. Могу ат жакшы экен, могу атты моундай кылыш керек экен, анан мындай деп ар ким ар кандай сүйлөйт экен да. Ошондо баягы өзүнүн үзөңгүлөчтөрү менен топтолуп отуруп калганда көбүнчө ат жөнүндө сүйлөшөт беле? Улак жөнүндө, ат жөнүндө сүйлөшчү эле. Негизи көбүнчө эле палбан адам ат жөнүндө сүйлөшөт да. Ошо улак жөнүндө сүйлөшөт. Анан тамашалашып калчу эле ошо атамдын тирүүндө мына Машан палбан. Биз чабып турганда азыркыдай машина койсо, машина батпай деле калыш керек эле эчтин көзүнө деп тамашалашып койчу эле да. Негизи палбандар эми кандай болгон өздөрүнүн ошол убакта заманына жараша тай атын алып жүргөн, эми азыр ошондой машина койсо дешип тамашалашчу эле да. Ол убакта 80-90 кило ушундай торпок чабылган экен негизичи. Ошол палбандар. Ошол палбандар 80-90 кило. Алды болчу эле ол убакта ошо торпокту байгеге коюп берчү эле акырында чабылган торпокту. Алып келип союшуп таразага тартып көргөндө деле ошо 70тен нары чыкчу эле да ошол. Терисин сыйрып, унча сөөк майдаланат да торпок. Ошолорун алганда деле ошо эти 70тен нары болгон, 75. Ошолорду чапканда. Абабыз ошо тирүү мезгилинде айтканбы, канча килограммга чейин салгам өзүм жалгыз деп? 90 кило, Сыр болду. 80 кило торпокту салгам дечи эле. Мен Өзбекстанда бир оор торпокту салгам дечи эле. Ошо торпок деле ушу 100тен нары болгон окшойт да. Айтымына караганда. Билегине чака чыгып, көз чака чыгып кеткенден кийин айтчу эле да ошо 100тен нары торпок эле дечи эле да. Аттын жалына салганымда куржун болуп түшкөндө аттын сүдүрүлгөнү аттын арткы бутунан ашып кеткен дечи эле да. Машалла. Ошондой торпоктор союлган экен да, чойлуганда, чоң торпоктор. Атайын палбандар сынаш үчүндө сойгондо ал убакта эми. Ошондо көз тийип колуна жара чыккан беле? Ошондой колуна жара чыккан эле да. Колуна көз чака деп коебу. Ошондой жара чыкканда кийин айтышып жүрдү эле да ошо аксакалдар. Ошол торпокту чапканыңда чыккан дешип. Эми негизи ошол убакта улакчылар азыр биздин Акбашат сайда деле Кудайга шүгүр палбан үзүлбөй келатыр ушул убакка чейинчи. Атактуу Машан палбан, Асаналы палбан, менин атам. Сумтарны биздин ушу сайдан деле бир эле сайдан суу ичебиз. Биздин ысты айылда Сумтар айылында деле күчтүү палбандар чыккан. Мен Аяш атам Мырза палбан бар. Азыр экөөсү Дурус эке чабып атыр. Мырза палбан. Көп негизичи Мейман палбан, аны Акылбек деген экөөсү чабып атыр. Ол да жакшы чабат. Ошо Акылбектин да атасы Мейман палбан. Ошо баарыбыз ушу бир сайдан суу ичип бар. Сумсар Акбашат эме эле негизи сумсарлык деп айтат да биздичи. Анан ошо эски аксакал палбандар менен эми чогуу ээрчип жүргөнүбүздө мындай акылыңыз таанып калган учурда зээн салып карагыз да. Алардын ынтымагы кандай эле аке? Ал убакта ынтымагы бөлөк эле. Олордо кандайдыр бир адамдарда барака жанагы деген болгон да. Аксакалдардын Ныса, Бейман, барака. Адамда мында караганда ошол убактын адамдары бөлөк, азыркы адамдардын бөлөк. Ол убакта байге үчүн мушташпаган, тытышпаган, бирөө менен сөгүшпөгөн, бирөөдүн атын жетелеп же тескери тартпаган. Эми тескери тартса деле тарткандыр, эми азыркыдай болбогон да, азыркыдай ызы-чуу болбогон, азыркыдай байге талашпаган ол убакта. Чамадан келе самоор болот, ол убакта самоор кой ичкен негизи. Ошо кийиз, улак, эчки, ушундай кой, козу кой беле ушундай тойгон, ошонун ынтымактуу ширин чабышып кете берген курсам болчу. Алганына, ал тийгенде капачылык жок кете берген. Кенде ошондой болгон экен. Эми мен чаппасам дагы атамдын артынан ээрчип барып
Oturgup koyup ошо atamın ulagын çapıp görüp жүргөнбүз да. Ulagын çapпасам da şu görüp жүргөнбүz. Ulak çapkandарын görüp, ошол убактын улактарын көрүп, азыркы улактарды көргүң да келбей калат экен да. Кээде улактардычы. Тек турас болуп кеткенден улак деле көргүң келбей калат экен. Эми аке, сиз дагы аксакал акелерибиздин катарындасыз. Бизден кийинки жаштарга айта турган бир насаатыңыз. Кандай кылышыбыз керек эми биз? Бизден кийинки жаштарга ушу ыймандуу, ынсаптуу болуш керек. Биринчи орунда. Анан ыймандуу, ынсаптуу болуп, бирөөнүн акызына тийбей, бирөөдү алдабай, жалган сүйлөбөй, Алланын түз жолунда Алладан сурап, ушу жанагы баары болот. Ынтымак менен, баардыгын ынтымак менен чечсе болот. Ошондой ынтымактуу болушуп, ойноп, сыйлашып бири-бирин жүрсө. Акыркы суроолоруман эми сиздер чаппасаңыздар, Кудай буйрса сиздердин балдарыңыздар чабат. Сиздин балдарыңыздын ичинде чоң атаздын жолун жолдойм дегендери барбы? Максат койгондор. Негизи менин балдарым өзү биздин неге мен улак чаппасам деле улак чабылат деген күнү мага мындайча айтканда тамак өтпөйт. Чында. Ошого менин балдарымда деле азыр бар. Эми кичине бели бешиктен чыкпай аткан деле эмне болот десе улак чабам дейт. Эми канда барбы, негизи билбедим. Кудай кааласа насип кылса чабар. Эми аны айтып болбойт. Бешикте баларым бек болорун ким билет. Кудай буйрса улак чабып кетер атабыз. Менин балдарым чаппаса неберелерим чабар. Кудай кааласа ниетибиз бар, эми чабып калар деген үмүттөбүз. Жакшы. Аке, анда ишиңизге ийгилик, ден соолукта болуң. Атанын жолун жолдошту жараткан Кудай баарыбызга насип этсин. Сиздер чаппасаңыздар да бабабыздын неберелери чапсын, балдарыңыздар. Тойлордо, жакшылыктарда ушинтип биздин каналыбыздан чыгып, өзүңүздүн ой пикириңизди айтып, ушинтип бөлүшкөнүңүз үчүн, убактыңызды бөлгөнүңүз үчүн чоң рахмат аке. Ишиңизге ийгилик. Үй бүлөңүз менен тынч болуң, ден соолукта болуң. Дайым аттарыңыз чуркай берсин, балдарыңыздан, зуруятыңыздан жакшы, ыймандуу, инсафтуу палбандар чыга берсин. Талашканыбыз сый болсун аке. Сага да рахмат үкем. Ушунчалык эл кызматында жүрүп, палбандарды таанытып атырың, сага 1000 мертен рахмат. Ишиңи Кудайым оңдосун. Ар дайым той үстүндө жүрө бер. Рахмат. Ушу үкем, сага кааларым ден соолук, узун өмүр. Ар дайым той үстүндө жүрө бер. Сага да рахмат 1000 мертен. Алла ыраазы болсун. Ишиңизге ийгилик. Мына ушинтип урматтуу көрөрмандар, биз атактуу Ала Абкар районунун Акмашат айылынын палбаны Ашай палбан Раматыл кабабыздын баласы Алишер акебизден бир аз болсо дагы интервью алдык. Өткөн кеткендерди сүйлөштүк. Кудайга шүгүр. Бул биздин жеке долбоор. Кудай буйрса мындан кийинки дагы атактуу палбандар менен интервью алып, алар менен сүйлөшүп, алардын ой пикирин угуп, алардын жашоо тарыхында болгон окуяларды сиздер менен бөлүшөм деген ниеттемин. Кийинки эфирлерден көрүшкүнчө элибиз тынч болсун, мамлекетибизде өнүгүү болсун, адал, ширин тойлор баарыбызга насип этсин. Ассаламу алейкум.